Geçe men komitette sunuş kirgizdim. Тилеге каршы комитетте колдоо тапкан жок. Кайсы сунушту киргиздим мен? Бул эгерде референдумга конституция боюнча өзгөртүү толуктоолор киргизилсе, анда бюллетенге ар бир статья коюлуш керек. Ошондо эл ар бир статьяга макул же каршы белсин. Мына кече жакында Азербайжан мамлекетинде 29 беренеге өзгөртүү киргизилди. Ал жерде эң негизги маңызы. Ал жерде премьер-министрдин нормасы институту жок болду. Ар бир статьяга добушун берип каршы макул, ар бир статьяга жыйынтыгы чыкты. Эч кандай проблема болгон жок. Мен айтканым, урматтуу депутаттар, сиздер өзүңөр акыркы учурларда көрүп атасыздар. Коомчулукта конституция боюнча ар кандай пикирлер болуп атат. Элибиз экиге бөлүнүп кетти. Элибиз түшүнбөй атат. Элибиз башка ойлордо болуп атат. Биз эмне жалпы эле бир добуш эле берип коебузбу жалпы конституцияга деген суроолор. Мен азыр берилген вариант бул аябай мындай компромисстик вариант. Ар бир эл өзү келип, өзүнүн добушун калаган сот реформа боюнча өзүнүн оюн пикир айтат. Премьер-министрдин укуктарын өзүнүн пикирин айтат. Мамлекеттик кызматкерлер боюнча өзүнүн пикирин айтат. Мына ошол жерде жакшынакай компромисстик вариант болуп чыгып атат. Эч кандай жарып бөлүнүү болбойт. 30га бөлүнүп кетебиз, талаш тартыш болуп кетет деген ойлорду айтылып атат. Анда эч кандай болбойт. Ошондуктан урматтуу депутаттар, ошол менин сунушумду сиздер жакшы терең карап, ойлонуп, бул дагы бир айткандай элибизге дагы чыгып, элибиз дагы бир аз болсо дагы кайсы конституция, кайсы берене киргизип атканда окуп, өзүнүн билимин тактап алып, билип, анан добуш берсе, биз дагы ачык айтканда мындай кичине алардын билим деңгээлин көтөрөбүз деген ойдобуз. Ошон үчүн мен дагы сунуш киргизет элем. Менин берген статьямды бөлөкчө добуш коелук, өтсө өтөт, өтпөсө өтпөйт. Мен сунушум. Рахмат. Азыр чынакы азыр процедура боюнча азыр добушту кандай кылабыз? Ушул боюнча. Азыр тактап койбойлукпу? Кийин анан тиги добуш саатында келгенде комитеттин чечими регламент боюнча добушка коюлат. Эгерде ал сиздин айтканыңызга эл ишенип колдобой койсо, анда сиздикин коюуга туура келет. Регламент негизинде экинчи окууда по статейне кетет ар бир сунуш. Жок, эгерде ошондой кырдаал түзүлсө, чечим чыкса, регламент негизинде аны эгерде комитеттен ошондой сунуш келсе, мына могу беренелерди же болсо по статейне. Анда азыр добуш коюп бербейсизби анда азыр? Комитеттин чечими. Жок. Түшүндүм, макул. Комитеттин коюлат экен, комитеттин корутундусу добуш коюлат экен. Туурабы? Менин сунушум коюлбайт. Туурабы? Эгерде комитеттин чечими өтпөй калса, туурабы? Азыр анда парламентке добуш коюп бербейсизби? Азыр Торобаевдин сунушу добуш берүүгө бөлөкчө коюлсун деп. Азыр чечип кой. Эгерде өтпөсө макул, мен эчтеке айтпайм. Добуш берүү учурунда кылбайлыбы? Жок, добуш берүү учурунда бир корутунду эле бересиңер. Болду, бүттү ушу менен. Азыр мен регламент негизинде айттым. Регламент негизинде ар бир сунуш боюнча өзү негизи 32 статья беле. Ошон үчүн эгер добуш берүү мезгилине баягы тиги талаш тартыш кылбай ошондо так барабыз да. Добуш берүүнүн алдында ушу маселеге келгенде добуш берүүдө сиз айткан сунушту коебуз. Биринчи комитеттикин коебуз, өтпөй калса сиздикин коебуз. Жок, биринчи меникин коюш керек, анан комитет жалпы коюп коюш керек. Ошондой туура болот. Парламент макул болсо сиздин сунушуңуз анда ошондой коебуз. Мен сезип атам, урматтуу депутаттар, СДПга республика фракциясы добуш берсе эле өтпөй калат. Аны сезип атам. Ошо Бирок кайсы бир депутаттардын балким мен жүрөгүн алдымбы деп ойлоп атам да, эл үчүн ойлонгон депутаттар бар деп, ошон үчүн мен билейин деп атам да.